Кыргызстанда өндүрүлгөн бал бүгүнкү күндө дүйнөлүк брендке айланып, жогорку баада сатылууда. Мындан улам асыл тукум бал арыларынын санын өстүрүп, даяр продукцияны жогорку баада сатууну пландаган кооперативдин тарыхын, ийгилик жолун айтып берүүнү туура көрдүк. Мен атым Эмил, фамилиям Базаркулов. 4 балам бар. Өзüm ары менен алектенгениме bir 20 жылдан ашып калды. 2000 жылдан бери алектенип келем. Башында баштап эле ары менен баштаганда эле өзüm негизи жалгыз иштегенди жаман көрөм да. Ушундай коллектив, чогуу иштеген мага жагат негизи. Мурда ошо жардамчылар менен иштеп келгем. Анан 2010 жылы Германиядагы ошол кооперативтердин өнүгүүсү боюнча ушундай бир брошюраларды окуп, бизде дагы ошондой кооператив түзүлүү керек экен. Бул бизге эле ошо бал арачыларга биригип, өзүбүздүн өндүргөн балыбызды сатканга, ары бөлөлөрүн сатканга, ары энелерин сатканга көп мүмкүнчүлүктөрдү бизге мындай бир жараткыдай деп ушундай бир ойго келип, 2011 жылы чогулуштарды өткөрүп, арычыларды чогултуп, ошондо биздин кооператив негизи түптөлгөн да. 2011 жылы эле сиздердин бул бал кооперативиңиз. Бал кооператив түзүлгөн. Ары колонияларынын жана өндүрүлгөн балдын көлөмүн өз алдынча көбөйтүүгө аракет кылган балчылар көп. Мындай учурда каражат жана убакыт көп керектелет. Ошондой эле экспортко чыгуу мүмкүнчүлүгү да төмөн. Мындан улам Өзгөн районунун балчылары кооперативге биригүүнү туура көрүштү. Балчылардын мындай аракети рынокторго чыгууну камсыздоо долбоору тарабынан колдоо тапты. Бал кооперативи рынокторго чыгууну камсыздоо долбоорунун жардамы менен бал арыларын көбөйтүү үчүн атайын ушул 500 жашыктерди жана кошумча жабдыктарды сатып алды. Балчылардын белгилешинче бүгүнкү күндөгү бул эң чоң жетишкендик. Рынокторго чыгууну камсыздоо долбооруна катышып, гранттык сунуш бердик эле 6 миллион сомдук. Анын 20%-ын өздүк салым болуш керек эле. 1 миллион 200 миңи, 4 миллион 800 миңи бул гранттык негизде алып, азыр ошол кооперативге 500 ящик алдык. Ошо биз азыр көрүп турган ящиктер бүт ушул долбоордун жардамы менен алынган ящиктер. Ошол долбоордун негизинде келген ящиктер. Бул ящиктерге дагы биз өзүбүздүн тажрыйбабызга таянып тендер жарыялап, ушуларды жасаттык. Бул ящиктердин өзгөчөлүгү универсальный деп койсо болот. Себеп дегенде бул ящик азыр мисал үчүн 5 бүлөп атат. 1, 2, 3, 4, 5 бүлөп атып турат. Литоктор ар жакты карап турат. Анан бул жерде биз 5 ары бүлөсүн пакет деп коет, сатканга мүмкүнчүлүк бар. Ошол эле учурда буну биз ары энелерин сатканга мүмкүнчүлүк туулат да. Себеп дегенде бул жерде ошол 5 маткадан сезондо 10, 15, 20 матка ушул эле ящиктен ары энесин экспорт кылып чыгарып, мындай өндүргөнгө мүмкүнчүлүк бар да. Ошол эле учурда будан бал алса болот. Мына диафрагмалар деп коет. Буларды алып койсоң, бар жогу кошулуп, бал өндүргөнгө дагы мүмкүнчүлүк туулат. Азыркы учурда бал кооперативи ары энелерин көбөйтүү менен алек. Кооперативге мүчө болгондордун ортосунда үлүшү жана укуктары бирдей. Бул багытта алар атайын окутууларга катышып, билимин тереңдеткен. Тренингтерге катышабыз дайыма, ошо азыр сабак өтүп атат. Ошо сабактарга барып катышып, ал жерде да ошо биргелешип иштегенде кандай иштеш керек биргелешип көпчүлүк менен, кооператив менен. Ал жерде 16 мүчөбүз барбыз.
16 мүчө ошол жерде чечишебиз. Мындайча айтканда көйгөй болгондо чогулуп кандай алып чечиш керек, кандай иш алып барабыз, ошолорду чечип, ошол иштер менен алек болуп калабыз биз дагы. Азыр 16 мүчөбүз бар деп айтып өттүңүз. 16 мүчөнүн бул кооперативде үлүшүү милдеттери бирдейби же ар кылбы? Үлүштөрү кооперативде үлүштөрү бирдей, баардыгы мындайча айтканда бир колдон жең, бир жеңден кол чыгарып, бир немеден баш чыгарып дегендей. Олар баардыгы бир укуктабыз да, мындайча айтканда. Сиз балчы катары бул кооперативге бир мүчө болгонуңузга өкүнбөйсүзбү? Жалаң пайда болуп атабы же? Жок, бул өкүнүч эмес, бул кайра сүйүнүч болуп атпайбы. Бул канчалык кооперативде адамдар биригип иш жүргүзсө, бул көп нерсеге жетишкенге мүмкүнчүлүктөр пайда болот экен. Биз да ошонун себептеринен көрүп атасыңар өзүңөр деле. Канчалык кооператив кеңири болсо, адамдар бир максат менен алдыга жылса, көп нерсеге жеткенге мүмкүнчүлүктөр болот экен. Ошонун натыйжасында иштеп атабыз, биз дагы ошого аракет кылып атабыз. Бал кооперативинин иши бүгүнкү күндө ийгиликтүү жүрүүдө деп ишенимдүү түрдө айта алабыз. Себеп дегенде рынокторго чыгууну камсыздоо долбоорунун көмөгүндө алган билими жана техникалык мүмкүнчүлүктөрүнүн жардамы менен быйылкы жылдын эсебинен 500 ара энелерин өндүрүп, экспорттоого жетишти. Өзі негізі мынау 500 жашыққа 2,5 мың ары бүлөсі батыш керек бізгеч. Ошодан азыр бір 90%-ын біз салып, қышқа киргизгенге аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн мынаны ала турган болсок, ошол ар биринде ушундай ары бүлөлөрү бар. Мынаны ошол азыр биз жемин берип койдук. Дагы аз-маз оокатын берип койсок, бул уже кышка кирип кете берет. Быйылкы жылда бул жашыктердин жардамы менен, бул долбоор менен иштешкениңиздерден кийин бир экспортко бал чыгарууга же болбосо ары бүлөлөрүн, ары энелерин сатууга жетиштиңиздерби? Биз быйыл ары энелерин чыгарганга гана жетиштик. Балды азыраак эле алдык. Ары бүлөлөрүн биз наоборот кайра башкалардан сатып алганга туура келди, мынанын баарын толтуруш үчүн. Бирок ошол эле учурда биз мынау ары энелерин, мынандай ушундай бир контейнерлер болот. Бул жерге жем салынат. Ушудан бир 500-600дөйдү ошо Россияга экспорт кылганга жетиштик. Бул ошол карника породасы F1 матка деп коет. Буну ошол орустардан бизге азыр дагы чалып атышат. Жазгыга заказ кылып атышат. Кардалдар буюрса бар даяр. Сиздердин баягы кооперативде ар ким өз-өзүнчө эмес, жалпы иштешүүнү чечип, анан долбоор менен чогуу иштеш баштаганыңыздардан берки алгачкы ийгиликтериңиздер. Алгачкы биздин ошо чыгарган продукциябыз быйылкы ушулар. Анан жаздан буюрса ошол бизде бул ящик өзү универсальный. Будан ошо биз ары бүлөлөрүн чыгарганга мүмкүнчүлүк бар жазда. Андан кийин ары энелерин чыгарганга мүмкүнчүлүк бар. Жана эле ошол эле учурда биз бал алганга мүмкүнчүлүк бар. Эмилбек Базаркуловдун айтымында буга чейин миңдеген ары колонияларын экспортко чыгаруу мүмкүн эместей сезилген. Азыр болсо 2024-жылы бал кооперативи аз эле дегенде 2000 ары колонияларын экспорттоону көздөп турат. Мундан улам ал фермерлер кайсыл гана багытта иш алып барбасын, кооперативдерге биригүүнү сунуштайм дейт. Албетте, себеп дегенде өнүккөн мамлекеттер, мисалы үчүн Япония, Германияны ала турган болсок, анда ушул дыйкандардын кайсыл гана тармак болбосун, ары болсун, жер, мал болсун, алар ошол кооперативтерге бириккен да. 90% ал жерде дыйкан, Японияны алсак, 90% дыйкандар кооперативтерге биригип, биргелешип иш алып барышат да. А бизде ал көрсөткүч 0,001 болсо керек. Мисалы үчүн
бул арын эле албай, мисалы үчүн жерди алайлы. Мына бизде жерлер, мына жакта кайрак жерлер бар. Ошол жерлер, мисалы үчүн 500 гектар болсо, бул 500 адамдыкы да. Ошол 500 адам чындыгында бир кооперативге биригип туруп, ошол жерге 5 эле бир ишкерди коюп туруп, иштей турган агрономдорду, бухгалтерин. Ошол 500 гектарды 5 эле адам чындыгында иштетип койсо болот да. 495 башка ишти кылса болот. Алар ошо пландаштырып, быйыл муну эгебиз, эми жылы анал сорттап келебиз. Ал өндүргөн продукциясын аларга сатканга оңой болот. Алардын алган дары жерге чачыла турган ошол нерсенин бар жогун оптом сатып алып, алгылыктуу иштешсе болот да. Негизи бул бизде дагы ошондой болуш керек да.